азыркы учурда өлгөндөрдүн толук өлгөндөрдүн бүтүн өлгөндөрдүн саны 31, 9 фрагмент бар. 8 жаракат алгандар шаарга 4-чү ооруканага жөнөтүлдү. Азыр эле мынау бузулган үйлөрдүн арасынан бир адам табылып, реанимация жасалып, ал дагы өзүнө келип шаарга жөнөтүлдү. Куткаруучу иштер МЧС менен биргеликте жүргүзүлүп жатат. Кырсык болду. Гонконг, Бишкек, Стамбул рейси менен учуп бараткан жүк ташуучу самолет. Бул түрк авиалиниясынын арендага алып жүргөн ICT деген компания экен. Ошонун самолетун арендага алып Гонконгдон Бишкекке келип, бул жерден өзлөрү кошумча май куюуга келген самолет.